Бул сүрөттөгү Өмүрбектин жашы 19да. Жаңы эле колледжди бүтүп Москвага келген. Алдыга койгон максаттары анык эмес. Өмүрбек көпчүлүк мигранттар окшоп стройкада иштеди, таксиде иштеди, доставкада иштеди, магазинде иштеди. Ушинтип эле өмүрүм өтүп кетерби деген суроону өзүнө берди. Өмүрбек өзүнө план түзүп, чоң максаттарды коюп, Москвада кыргыз бизнесмендер уюмуна кошулуп, ошол жерден таасирленип, анан бизнес кылып, биринчи бул магазин одежда ачкан, таксопарк ачкан, фулфилмент ачкан, Wildberriesке товар сатып баштаган. Ошол учурда бизнес кылууну билбеген себептен 3 миллион карызга кирди. 3 миллион карызга кирди. Мени ушундай кыйынчылыктардан чыгарып, Москвада чоң компаниянын жетекчиси кылып койгонго 3 нерсе жардам берди. Биринчиси Кудай менен мамиле түзүү, экинчиси саморазвитие, үчүнчүсү аракет. Биз адамдар аракет кылып туруп, жыйынтыгын Аллага тапшырсак бардыгы болот. Эгерде менин сөздөрүм сизге пайдалуу болсо, лайк басып, комментарийга оюңузду жазып кетиңиз.